Саламатсыздарбы, Нурейс каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Кыргыз Республикасынын уюмдун эрежелерин бузганы үчүн $300 миллион айыппул салабы. Абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаров өкмөттү сотко берди. Кыргызстандын проблемасы эмнеде? Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Өзүн кыргыздын деми атаган ырчы Гүлзат Мамытбекти мурдагы күйөөсү Талант Курманкулов сотко берди. Мындан тышкары ал Гүлзат айымдан $5 миллион талап кылды. Талант мырзага байланышканыбыздагы Гүлзат Мамытбек менен эмнеге соттошуп жатканын мындайча түшүндүрдү. Гүлзат 1 жылдан бери тынчымды алып, балдарыбызды өзүнө алуу үчүн кайра сотко берди. Кадыр Баркыма шек келтиргендиги үчүн 1-май райондук сотуна кайрылган. Биринчи процесске экинчи тарап келбей койгондуктан отурум 19 февралга калтырылды. Ал эми каражат боюнча айтсам $5 миллион мага кереги жок. Сот анда ири суммада каражатты өндүрүп бербейт. 5 миллиондун канча пайызын эле төлөтүшү мүмкүн дейт ал. Гүлзат Мамытбек менен Талант Курманкулов расмий түрдө 2016 жылы ажырашкан. Алардын ортосунда 3 баласы бар. Улуусу Талант мырза менен экөө ырчы айым менен калган. Пара берүү фактысы боюнча транспорт министринин орун басары менен автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин директору кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан билдиришти. Транспорт жана жолдор министринин орун басары НЖ УКМКнын кызматкерлерине $10 000 өлчөмүндөгү пара берип жаткан учурунда кармалды. Министрдин орун басары автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин кызматкерлерине карата ачылган кылмыш ишин токтотуу максатында пара берген. Ошол эле күнү министрликтин алдындагы автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин башчысы БА пара берүүгө катыштыгы бар экендиги аныкталып кармалды. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар 328-беренин 3-бөлүмү пара берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалгандар УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Тергөө иштери улантылып жатат деп жазылат маалыматта. Казакстандагы жаңжалдан кийин Кыргыз өлкөсүндөгү Токмок аймактык ооруканасына 18 жаран кайрылды. Алардын 17си казак жараны, бирөө кыргыз жараны. Маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы билдирди. Кайрылгандар Жамбыл облусунун Кордай районуна караштуу Масанчы айылында чыккан массалык мушташтан жаракат алгандарын билдиришкен. Кайрылгандардын ичинен 8 бейтап Токмок аймактык ооруканасынын сыныктар бөлүмүнө жаткырылды. 2 бейтап Бишкек шаарындагы улуттук госпиталга, калган 8 жаран амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Жабырлануучулардын баарынын абалы канааттандырарлык деп бааланууда дейт маалымат кызматынын өкүлү. Министрлик бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүүнү колго алганын кошумчалады. Окуянын чоо жайы 7 февралда кыргыз-казак чек арасына жакын Жамбыл облусунун Масанчы айылында жергиликтүү тургундардын ортосунда массалык мушташ орун алып ок атышуу болгону кабарланган. Жаңжалдын кесепетинен 8 адам каза болуп, 40 жаран денесинен ар кандай жаракаттарды алганын өлкөнүн ички иштер министри маалымдаган. Сот президенттикке экс талапкерди активистке $50 000 төлөп берүүгө милдеттендирди. Жарандык активист Мелис Аспеков Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери президенттикке экс талапкер Адахан Мадумаровду соттон утуп алды. Бул тууралуу Вести KG сайтына Аспеков өзү маалымдады. Мен сот менин пайдама өкүм чыгарарына башынан эле ишенгем деп белгиледи активист. Ал мени атайын кызматтарга иштейт деп көз көрүнө алдап жатты. Ал коркок. Соттун отурумуна дагы келген жок. Мындан сырткары Аспеков Мадумаровдон ала турган акчалай кенемтеге Сейил багына коомдук тараткана салууга ниеттенип жатканын кошумчалады. Мадумаровдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эске салсак, 2017 жылдын күз айларында Мадумаров ТВ каналдардын биринен Мелис Аспеков кыргызстандык атайын кызматтар менен иштээрин айткан. Өз кезегинде активист саясатчыны сотко берген. Соттун чечими менен Мадумаров Facebook социалдык тармагындагы баракчасына төгүнгө чыгарчу маалымат жарыялап, Аспековго $50 000 өлчөмүндөгү моралдык кенемте төлөп берүүгө тийиш. Кыргызстандын проблемасы экономикалык өсүштүн жоктугунда. Экономикалык өсүштүн жоктугу жоопкерсиз, кесипкөй эмес, коррупциялашкан бийликке барып такалат. Демек, биринчи кезекте жоопкерчиликтүү жана кесипкөй, масштабтуу коррупцияга жол бербеген бийлик системасын түзүү зарыл. Учурда Кыргызстанда президент жана премьер-министрден турган эки баштуу бири-бирине кылчактаган жоопкерсиз, натыйжасыз аткаруу бийлиги бар. Парламентте түзүүгө да эл кыйыр катышып калды. Анткени жогорку кеңешке ким депутат болушун эл эмес, партия лидерлери
чечип калды. Партия лидерлери тандап, эл тандабаган парламенттин абалын көрүп турабыз. Кыргызстанда сот бийлигин президент жана анын аппараты башкарат. Бул соттордун көз карандылыгына, сот адилеттүүлүгүнүн бузулушуна, саясий коррупция, куугунтуктун күчөшүнө алып келди. Мына ошентип республиканын тагдырын чечип жаткан 3 бийлик бутагында тең абдан оорчундуу проблема бар. Бул бузук система мамлекетти аксатып, элди азапка салган бардык проблемалардын булагы. Бузук система оңолгондо өнүгүп башталат. Ал кандай болушу керек? Аткаруу бийлигинин башында эл тарабынан түз 2 жолу гана шайланган президент болушу керек. Өкмөт башы кызматы коюлуп, президент баарына жоопкерчиликтүү болушу керек. Буга альтернатива таза парламенттик башкаруу. Анда өкмөт башы баарына жоопкерчиликтүү болот. Жогорку кеңештин депутаттары бир мандаттуу округтардан түз шайланууга тийиш. Талапкерлерди көрсөтүүгө партиянын да жеке инсандын да укугу бирдей болушу керек. Элден мандат алып келген парламент президенттин бийлигин көзөмөлдөй алат. Сот бийлиги президент жана анын аппаратынын көзөмөлүнөн чыгарылып, толук көз карандысыз болуш керек. Бийликтин мына ушул 3 түркүгүн орнотуу болуп көрбөгөндө өзгөрүүлөргө, реформаларга алып келет. Айданбек Акматов, журналист. Дүйнөлүк соода уюму Кыргызстанга айыппул салынышы мүмкүн деген маалымат боюнча Азаттыкка түшүндүрмө берди. ДСУ финансылык жаза чектебейт. Андыктан Кыргыз Республикасына уюмдун эрежелерин бузганы үчүн $300 миллион айыппул салат деген кабар так эмес деп айтылат уюмдун Азаттыкка жолдогон электрондук катында. Катта белгиленгендей, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден улам пайда болгон тариф милдеттенмелерине байланыштуу Дүйнөлүк соода уюмунун башка мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөргө катышып жатат. Бул процесстин алкагында эгер башка мүчө мамлекеттер тариф милдеттенмелериндеги өзгөрүүлөр кыргыз рыногуна мурдагыдай жагымдуу шартта кирүү мүмкүнчүлүгүн азайтып койду деп ишенсе, кенемте талап кылыш ыктымал. Бирок сүйлөшүүлөрдө базарга кирүү мүмкүнчүлүгүн баланстоо үчүн тарифтерди жогорулатууга же азайтууга көңүл бурулат. Айыппул жөнүндө сөз жок деп айтылат уюмдун жообунда. 5 февралда Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде ДСУнун кээ бир эрежелерин бузганы үчүн ийри өлчөмдө акчалай айып төлөөгө кириптер болуп жатканын айткан. Эми ошого байланыштуу уюм койгон санкциянын негизинде ийри өлчөмдө акчалай айып төлөшү зарыл. Эксперттер $250–300 миллион болушу мүмкүн деп айтышууда деп билдирген депутат. ДСУга кирген өлкөлөрдө бир катар товарларга бажы төлөмдөрү төмөн болушу керек. Бирок Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондо анын өлчөмү көтөрүлгөн. Казакстандын ички иштер министрлиги Кордай районунун Масанчи айылындагы башаламандык кандай башталгандыгын айтты. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Мекеменин маалыматына ылайык 7 февраль күнү саат 19:00 чамасында Жамбыл облустук полиция департаментине Кордай районундагы Масанчи айылынын четинде 70 адам чогулуп мушташып жаткандыгы жөнүндө билдирүү түшкөн. Ал жерде Кордай райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери барган. Ошол маалда чагымчылдар күбөлөр окуяны видеого тартып алып, мессенджер жана социалдык тармактар аркылуу таратып, жарандарды мыйзамсыз аракеттерге үндөгөн. Натыйжада массалык мушташтын катышуучуларынын саны көбөйүп, ал жерге кошуна айылдардан 300дөй тургун келген. Коомдук тартипти жөнгө салуу максатында айылга кошумча күчтөр тартылган. Бирок чыр-чатакка катышкандар укук коргоо кызматкерлерине каршылык көрсөтүп баш ийген эмес. Алар колуна темир, таш алып ок атуучу куралдарды колдонгон. Кийин мындай мүнөздөгү окуялар Аухатты, Булан Баатыр айылдарына башталган. Ошондо бийлик өкүлдөрү калк жашаган аймактардын кире беришине блокпостторду койгон. Массалык башаламандыкта ондогон адамга ок тийип, жарандар түрдүү жаракаттарды алып, 2 полиция кызматкерине ок тийип, 8 тургун көз жумган. Андан сырткары 30 үй, 15 соода имараты, 23 автоунаа жабыркаган. Учурда абал көзөмөлгө алынып, жеринде ыкчам тергөө тобу иштөөдө. Анда жалпы 47 адам кармалып, алардан 2 аңлоочу мылтык алынды. Аталган окуя боюнча Казакстан Республикасынын кылмыш кодексинин 2 беренеси боюнча массалык башаламандыкты уюштуруу жана катышуу, адам өлтүрүү сотко чейинки тергөө иштери башталды. Буга чейин Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бул окуядан чагымчылдар пайдаланып кеткендигин айтып, укук коргоо органдарына күнөөлүүлөрдү таап, катуу жазалоону табыштаган. 2010-жылдагы июнь коогаасынан кийин өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Айзимжан Аскаров Кыргызстандын өкмөтүн сотко берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Аскаровдун адвокаты Вадирян Вахитов кабарлады. Анын айтымында абактагы укук коргоочу Кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштарын, эл аралык милдеттенмелерин
эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жатат деп эсептейт. Буга байланыштуу Аскаров Бишкектин райондор аралык сотуна арыз жолдоду. Арыз сотто качан каралары айтыла элек. Жалал абад укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылдагы кандуу калабадан кийин бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Былтыр 2-декабрда жогорку сот Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызын карап, массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси боюнча жаза жылын азайтып, улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүүгө алмаштырган. Аскаровдун иши 25-февралда жогорку сотто кайра каралганы жатат. Human Rights Watch эл аралык уюму жакында эле дүйнөнүн жүздөй өлкөсүндөгү адам укуктары жаатындагы абал боюнча кезектеги баяндамасында Кыргыз соттору Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаровду бошотуу тууралуу сунушун эске албаганын билдирген. Коронавирустун очогу болгон Ухан шаарында 2 чет элдик жаран каза болду. Алардын бири АКШнын 60 жаштагы жараны, экинчиси Япониянын жараны экенин дүйнөлүк басылмалар жазышты. АКШнын Пекиндеги элчилиги 60 жаштагы америкалык жаран 6-февралда Ухан шаарында каза болгонун, ал коронавирус менен жабыркаганын кабарлаган. Ал эми каза болгон Япониянын жараны коронавирустун белгилерин алып жүрүшү мүмкүн экендиги айтылган. Бирок медициналык текшерүүдө анын диагнозун аныктоо кыйынчылыктарды жараткан. Буга байланыштуу маркум пневмония каза болду деп белгилешкен. Япониянын жараны дагы Ухан шаарында көз жумганын аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады.